чыгарылышта сиздерге адамдарды жаман жолго баштоону эмес, Европа жана Америка Кошмо Штаттарда аялды кантип төшөк алып бара турган 7 сөздү тааныштырып өтөбүз. Махаббат бул төшөктүн башталышы деп чет мамлекеттерде айтылат. Биздин менталитетке төшөк сөзүн туура колдонуу келбейт. Ошол үчүн алдын ала сиздерден кечирим сурайм. Анда эмесе биз баштадык. Баарыңыздарды кызыктырган сөздөрдүн биринчиси: үйгө келсең биргеликте кино көрөбүз. Эгер кыз үйгө биринчи кадам менен келсе, төшөк маселесине ыраазы болгонун билдирет. Ал эми экинчиси: сени эч кимге бербеймин. Бул сөз кулагы менен сүйө турган аялдар үчүн капкан катары эсептелет. Үчүнчүсү: дайыма сенин жаныңда болом. Бул сөз төшөктөн кийин эч кандай ыраазчылык жок болуп эсептелет. Төртүнчүсү: билесиңби, сен менин тилегимдеги кызсың. Бул сөздүн ичинде кандай ойлор камтылганы эркектерге гана тиешелүү. Бешинчиси: сенин жаныңда болсом да сени сагынып жатам. Бул сөз Европада көп колдонулат. Алтынчысы: сени үй бүлөм менен тааныштырам. Бул сөз төшөк алып бара турган классик жана ишенимдүү сөз экенин баары эле билет. Жетинчиси: сен менин перзенттүү болгум келе баштады. Бул сөз азыркы айтылган сөздөрдөн жакшы турат деп эсептелет. Төмөндөгү айтылган сөздөр Европа мамлекеттеринде колдонуучу сөздөр. Ойлойбуз, бул жашоодо ар дайым сүйүшкөндөр нике менен гана төшөк мамилеге баруусун. Каналга катталыңыздар, сиздер менен Think Positive KJ.